Искендер Матраимов кыргызстандыктарга билдирүү таратты. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты жана Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Искендер Матраимов учурдагы социалдык тармактагы такталбаган маалымат тууралуу кыргыз элине билдирүү таратты. Урматтуу элим, урматтуу шайлоочулар. Үгүт өнөктүгү маалында белгисиз топтор интернет айдыңы аркылуу мага жана мен мүчө болгон Мекеним Кыргызстан партиясына карата ыплас технологияларды колдонуп, айтпаган сөздү айтты деген карандай калптарды таратуу менен кара пиар жасоодо. Маселен, акыркы күндөрдө интернеттеги социалдык тармактарда менин атымды жана сүрөтүмдү коюп, Искендер Матраимов саясат KG сайтына карантинде ун таратып элди ачкачылыктан сактап калдык, болбосо кедейлер кырылып калмак деп айтты деген сөздү таратышууда. Бул карандай калп жана жалган жала. Мен аты аталган сайтка жана башка бир да маалымат каражаттарына же кайсы бир журналистке минтип айткан эмесмин. Коронавирус пандемиясы күчөп, элибиз кыйналып турган учурда кол сунуп, ар тараптуу жардам бергенибиз чын. Бирок биз аны эч качан колко милдет кылган эмеспиз. Ал оюбузга да келген эмес. Жардамды чын дилибизден бергенбиз жана ага эл күбө. Азыр эми айрым ниети түз эмес топтор биздин ошол аракетибизди бурмалап, ушинтип манипуляция жасоодо. Андыктан айтпаганды айтты дедирге мындай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Биз Мекеним Кыргызстан партиясы парламенттик шайлоого аттанган күндөн тарта атаандаштарыбызды бардык саясий күчтөрдү бири-бирин жок жерден жаманатты кылган мындай кара пиарлардан алыс болуп, таза күрөш жүргүзүүгө чакырып келебиз жана мындан ары да чакыра беребиз. Шайлоо 2020 талапкердин мечиттеги видеосу тарады. Биримдик саясий партиясынан парламентке талапкер болгон Жогорку кеңештин депутаты Сайдиломжон Жураев Баткенде диний жайда үгүт жасап жатат деген видео интернетке тарады. Чөнтөк телефонго түшүрүлгөн видео Кадамжай район Үчкоргон айылынын мечитинде 11 сентябрда тартылганы кабарланды. Азаттык Жураевдин өзү менен байланышканда ал интернетте тарап жаткан тасма болжол менен жарым жыл мурдагы экенин, мечитке барып турарын, бирок үгүт башталганы бир да жолу чогулгандар алдына чыгып сүйлөбөгөнүн айтты. Муфтият видеонун чоо жайын такташ үчүн Баткен областынын казысына тапшырма берилгени маалымдады. Буга чейин да интернетке айрым партиялардын эл менен жолугушууларында молдолор да катышканы тартылган видеолор чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы диний мекемелерде гана шайлоочулар менен жолугушууга уруксат жок экенин, калган жайларга тыюу салынбаганын буга чейин билдирген. Муфтият диний ишмерлерди үгүт иштерине аралашпоого чакырган билдирүү тараткан. Жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда болот. Үгүт өнөктүгү 4 сентябрда башталган. Сурамжылоо эл добуш бергиси келген 3 партияны атады. Жалпы иш коомдук фонду тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоого катышкан жарандардын 94% 4 октябрда өтө турчу парламенттик шайлоо тууралуу маалыматы бар экенин айтышкан. Ал эми 74% шайлоого катышууну пландап жатат. Сурамжылоого катышкандардын 11% коронавирустан улам ден соолугунан кооптонуп, добуш берүүгө барбай турганын айтышкан. 58% кайсы партияга добуш берерин азырынча билбейт. Алардын 14% баарына каршы добуш берерин айтышты. Респонденттердин 15% добуш бергиси келген саясий партиялардын атын аташкан. Алардын жооптору боюнча 3 алдыңкы партиянын катарына Мекеним Кыргызстан, Биримдик жана Ата Мекен партиялары киришкен. Жарандардын шайлоо тууралуу көз караштары жөнүндө коомдук пикирдин сурамжылоосу Жалпы иш коомдук фонду тарабынан 2020 жылдын 21 августунан 4 сентябрына чейин жүргүзүлдү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага 16 партия атсалышууда. Балбак Түлөбаев убада кылган унааны дарыгерлерге тапшырды. Буга чейин соц тармакта Ысык Көл областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Түлөбаев кызматтык унаадан баш тартып, аны дарыгерлерге бере турганын убада кылган. 18 сентябрда атка минер айтылган убадасына туруп, расмий түрдө унааны Каракол шаардык санэпид көзөмөл борборуна тапшырды. Президент: мен врачтар менен барып сүйлөшкөндөн уялам, ишенесиңерби? Президент Сооронбай Жээнбеков 17 сентябрда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында санариптешүүгө толук өтмөйүнчө айлык акыларды көтөрүү кыйын экенин айтты. Анын ичинде медиктердин маянасы дагы бар. Ал ошондой эле көптөгөн мамлекеттик мекемелерди түндүк электрондук системасына артынан кууп жүрүп, зордоп, сөгүш берип жатып киргизишкенин белгиледи. Мамлекет башчысы өз сөзүндө аталган системага салык кызматы менен бажы кызматы дагы ур токмок менен киргенин айтты. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков санариптештирүү бардык тармакта болорун, анын ичинде бардык мамлекеттик мекемелер түндүк электрондук системасына бириктирилип, элге кызмат көрсөтүү жакшырарын айтып ишендирген.
Муну кылбаса кантип дарыгерлердин айлыгын көтөрөбүз? Мен врачтар менен барып сүйлөшкөндөн уялам, ишенесиңерби? Айласыздан барып чыдап тургула көтөрөбүз деп жатам. Эми көтөрүш керек да врачтардын айлыгын. Барсаң күлүп кол чаап тосуп алышат. Сүйлөшкөндөн уяласың, тартынасың, бетим чыдабайт, деди Жээнбеков. Ал ошондой эле тез аранын ичинде бажы, салык, мамлекеттик кызмат көрсөтүү, тоген жана мамлекеттик мүлк фонду өңдүү акча түшөтүрчү тармактардын бардыгы санариптешип бүтүшү керектигин кошумчалады. Бул тармактардагы коррупция токтомоюнча айлык акыларды көтөрүү ишке ашпаарын белгиледи. Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында мен сага тийбейм, сен мага тийбе деген мамиледен улам мамлекеттик кызматтарда иштеген коррупционерлер кармалбай жатканын айткан. Коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстандагы дарыгерлердин абалы менен шарттары коомдо кайрадан көтөрүлдү. Себеби оору менен биринчилерден бетме-бет келген дал ушул медиктер болду. Буга чейин эле алардын айлыгы аз экени жана иштөө шарттарынын начардыгынан тажрыйбалуу адистер чет жакка кетип жатканы айтылып келген. Өкмөт COVID-19 илдетинин алдын алууда иштеген медиктерге кошумча акча төлөнүп берилерин билдирген. Жумуш учурунда оору жуктуруп алгандарга 200 000 сомдон төлөнмөк. Ал эми коронавирустан каза болгон медиктин үй бүлөсүнө 1 миллион сом кун берилет. Бул каражатты төлөп берердин алдында Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы атайын комиссия ар бир учурда кылдаттык менен карап чыгышат. Коронавирустун биринчи толкунунда кызмат кылган медиктер кезек-кезеги менен ысык көлгө эс алууга жиберилүүдө. Бирок ал жакка Баткенден барган дарыгерлер эс алуу шарттарынын начардыгына даттанышкан. Маданият кызматкерлери бардык партияларга каршылык көрсөтөт. Мындай билдирүү менен Төкмө Акындар Азамат Болгонбаев, Алы Туткучевдер ырлары менен төгүп чыгышты. Ошондой эле ушундай каршы акциясына обончу аткаруучу Сыймык Бейшекеев да ачык айтып чыккан. Булардын катарын бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер, кызмат ордунан бошоп калган атка минерлер, жарандык коом уюмдары дагы толуктады. Алардын белгилөөсүндө баягы эле ичип жеп тойбогондор, кайталанма шайлоонун болушу, келечекти аталган партиялардын көрө албай жаткандары себеп болгон. Серепчилердин белгилөөсүндө бардыгына каршы добушу бийлик тарабына ооп, аны пайдалануу ыкмасына колдонуп кетүү коопсуздугу бар экенин кулак кагыш кылышууда. Андыктан шайлоого барып добуш берүүгө чакыргандардын саны да арбын. Вирустун жайылышына жалгыз Чолпонбаев күнөөлүү, калганы сүттөн акпы? Экс саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарды. Космосбек Чолпонбаев кызмат абалын кыянаттык пайдаланган жана шалаакылык кылган таризинде айыпталууда. Аны 15 сентябрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы кармаган. Эң кызыгы, коронавирустун жайылышына жалгыз гана саламаттыкты министри күнөөлөнүп, а кездеги өкмөт башындагылар Мухамбеткалый Абылгазыев, Кулатбек Боронов, Алтынай Өмүрбекова жана башка жогорку чиновниктер суудан кургак чыгып кетишеби? Бул жерде коомчулукту алаксытуу, кош стандарттуу саясат жүрүп аткан жокпу? Пандемияда шалаакылык кетирген жалгыз Чолпонбаев десе ким ишенет? Андыктан эл мүдөөсүнө жараша жазалоо анык болсо, калыстык менен башка атка минерлерди да камаш керек. Ошондо көпчүлүк ынанат. Арыба Кейжи.